баардык жарандар динине карабай, диний ынанымдарына карабай билим алууга укуктуу экендиги даана белгиленген. Бул боюнча ошол билим берүү жана илим министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы өзүнүн пресс релизин тараткан, анын баардыгы окуган. Ошондуктан эгер ошондой көрүнүш бүгүн болуп аткан болсо, ошол маалымат менен баягы мектептин администрациясына аларга маалымат жеткен болуш керек эле да. Анан алар менен сүйлөшүү жүргүзсө болот. Андан кийин райондук билим берүү бөлүмүнө, андан жогору ошол билим берүү министрлигине кайрылса болот. Же болбосо мага ошол маалыматты эле берсеңер, кайсыл мектеп, кайсыл айылда же шаардын кайсыл мектеби, мен ошол мектеп боюнча баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, билим берүү министрлиги аркылуу ошол маселени жөнгө салганга, бир натыйжага келтиргенге аракет көрөбүз. Бул чечилген маселе өзү. Рахмат. Баягы Facebook баракчасында сизди тапса болот деп айта кеттиңиз. Баягы орус кириллица тамгалары менен Санжар Сулейман деп жазыш керекпи же англис тамгалары мененби? Англис, ошол латын тамгалары менен Эржан Сулайман деп ал жерде мени тапсаңар болот. Анан ошол жерден мага кайрылып жазсаңар болот. Мага болгону ошол мектептин кайсыл мектеп экендигин деле маалымат берсеңер, баягы мисалы жогоруда мен сизге мындай укуктук бир кеңеш айттым да, негизи кайсыл институттарга кайрылса болот деп. Бирок ал жерге кайрылып баягы убара болбойн деп көп киши баягы кайрылбайт да. Анан кайрылбаш үчүн мага ошол мектептин эле кайсыл мектеп экендиги боюнча маалымат берсеңер, мен бул жерден борбордон мисалы ошол маселени түздөгөнгө аракет көрөм. Бул жерде баягы мектеп директорлору өзүнүн баягы ички диний ынанымдарына карата мектептин уставын жазышат, баягы коллектив менен биргеликте. Анан ошол жерде мектептин уставында жоолук кийүү маселесине тыюу салынган деп уставда көрсөтүлгөн болсо, бул учурда кандай ата-энелер баягы сизге жетелектен мурун бала 1 жума же 10 күн сабактан калып калбаш үчүн кандай бир ыкмаларды көрсө болот? Ошол устав легитимдүү болобу? Конституцияга каршы келген? Жок, ушундай уставдар сөзсүз түрдө Конституцияга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура келиш керек. Бул Конституциядан тышкары, бул балдар жөнүндө кодекс, дин эркиндиги жөнүндөгү мыйзам, билим берүү жөнүндөгү мыйзам, бир катар мыйзамдар жана Конституцияда бул кодулоо мүмкүн эмес, дискриминацияга эч ким алынбашы керек деген ченемдер бар. Эгер кайсыл бир мекеменин болгондо дагы мамлекеттик ошол билим берүү уюмунда уставда ошол мыйзамдарга каршы келе турган ченемдер бар болсо, алар сөзсүз түрдө жокко чыгарылат. Алар иштебейт, мындайча айтканда. Аларды аткарууга милдет эмес. Экинчиден, адам укугун чектөө устав гана эмес, бул мисалы токтомдун негизинде да киргизилиши мүмкүн эмес. Бул адам укугун чектөө сөзсүз түрдө адам укугу чектелиши мүмкүн. Адам укугун мисалы пандемияда, коронавирус пандемиясында президенттин жарлыгы чыгып, мына өткөн жылы жазында биз жөө жүрүү, эркин жүрүү укугубуз чектелген. Анан тынч чогулуш өткөрүү, митинг жасоо укугубуз чектелген. Баардыгыбыз эсиңиздерде болсо, үйдө отурганбыз, эч кандай митинг болгон эмес, көчөгө баягы чектелүү чыкканбыз. Мына ушундай адам укугу чектелиши мүмкүн. Бирок бул деген мыйзам, ошол өзгөчө абал жөнүндөгү мыйзамдын негизинде президенттин жарлыгы менен ушундай киргизилген. Эгерде адам укугу сөзсүз түрдө мыйзамдын деңгээлинде чектелет, эч кандай бир токтом, устав, инструкция жана башка документтер негизинде адам укугу чектелиши мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө бул мыйзамда жазылыш керек. Анан эгер мектептин уставында мисалы жоолук кийген болбойт десе, ал автоматтык түрдө бул мындай ченем иштебейт, себеби ал мыйзамдарга каршы келет. Кээде мындай ченемдер жазылып калат экен, мисалы мектепте, окуу жайда баш кийимди чечиш керек деп жазылып турат. Ал жерде жоолук же хиджаб деп жазылбайт. Баш кийим чечиш керек. Бул деген мындай нейтралдуу ченем катары мындай сезилет. Бирок баш кийимин мисалы кепка кийген окуучу чечет, шапка кийген окуучу чечет. Бирок анан жоолук хиджаб кийген окуучу чече албайт да. Бул жөн эле баш кийим эмес да.
ошондой учурда бул кыйыр түрдө баягы адам укугун чектөө болуп эсептелинет. Жогоруда мен айткандай баягы 185 беренеде жазык кодексинде ал жерде дал ушул дагы эске алынган. Адам укугун баягы кыйыр же тикелей түрдө чектөө же артыкчылыктарды берүү деп аныкталган. Бул кыйыр түрдө чектөө болуп калат. Ушундай учурда дагы баягы атайын мындай орусча айтканда баягы исключениялар болуш керек да. Ооба, эми билим берүү мекемесинде баягы баш кийимди кийүүгө тыюу салынышы мүмкүн, чынында эле. Бирок мисалы диний ынанымынын негизинде кийип жүргөн баш кийимдер алар чектөөгө алынбайт. Бул боюнча мен мындай дагы бир окуяны айтып берейин, чет өлкөдө болгон. Мисалы Индияда сикх деп коет, ушундай бир диндин өкүлдөрү, дин туткан инсандар, алар башында мындай чалмага окшогон мындай баш кийим кийишет, мырзалар. Анан алар аны эч качан чечишпейт. Эч качан чечүүгө мүмкүн эмес. Анан эки түрдүү мындай соттун чечими болгон Англияда. Бирөөсү ошол полицияга ишке кирүү үчүн кайрылганда ошондой сикх адам ага баягы полицияга албай коюшат. Себеби сен баягы полиция кийген касканы атайын баш кийимди кие албайсың деп, же себеби башыңа батпайт деп, чалманын үстүнө кие албайсың деп. Дегенде Индусторго жат көрүнүш эмес экен да ошондой. Ооба, ушундай окшош мындай кейстерде анан ал сотко кайрылат. Бул менин диний ынанымым, менин баш кийими, менин диний ынанымын ажырагыс бөлүгү, мен аны чече албайм. Бирок мен полицияда иштегенге толук укуктумун, мен жаранмын, менин укуктарым бар деп сотко кайрылганда, сот туура укуктары бар, ал ишке алыныш керек. Анан ошол касканы кийбей деле койсо болот. Ошол белгини мисалы үстү жагына баягы жабыштырабы же жабыштырбайбы, ал өзүнүн эрки. Же мисалы ошол хиджаб кийген айымдардагы полициянын баягы формасынын үстүнөн мисалы формасын кичине башкача кылып тиктиртип же болбосо жолук кийгенге уруксат берилген соттор. Бирок башка мисалында мисалы сот тыюу салган. Мисалы баягы курулушта иштеген ушундай теги индиялык ошол сикх мырза курулушка ишке кирейин дегенде ага тыюу салынган, мисалы албайбыз деп, себеби баягы коопсуздук каскасын кие албайт деп, коопсуздук. Анан ошондо ал сотко кайрылганда бул жерде сот баягы таразага салып, калыс сот деген ушундай иштейт. Калыс сот ошо таразага салып, анын ден соолугун, жашоосун, мисалы ал эгер уруксат берип койсо, макул коопсуздук каскасын кийбей эле иштей берсин десе, эртең башына бир нерсе түшүп, каза болуп кала турган болсо, анда бул ого бетер жаман болот. Адам укугу эмес, адамдын өмүрүнө коркунуч бар болгондуктан сот мисалы курулушта иштегенге укугун чектеп коет. Демек, адам укугун чектөөдө сөзсүз түрдө мыйзамдуу болуш керек. Бул устав жарабайт, токтом жарабайт, ал мыйзам болуш керек. Экинчиден, ал негиздеме болуш керек. Жогоркуда мисалдарды келтирген. Толук негиздеме болуш керек. Мисалы, мектеп окуучу кыздары алар жолук кийгени алардын билим алуусуна кандай тоскоолдук бар деген маселе суроого жоопту табыш керек. Эч кандай тоскоолдук жок болсо, анда эми анын негиздемеси да жок, андай тыюу мыйзамсыз болуп калат.